Анарбек Токтогожоев атындагы Көксай орто мектеби 5-класс кыргыз тили сабагы аралыктан окутуу. Мугалим Бейшенова Салтанат Усеновна. Саламатсыңарбы урматтуу окуучулар? Сабакка көңүл буруп, кунт коюп угабыз. Китеп тептериңерди алып чыгып, даярданып олтурабыз. Демек балдар, силер кыргыз тили сабагынан буга чейин сынатууч тууралуу маалымат алгансыңар. Сынатууч жөнүндө билесиңер. Анда эмесе балдар, бүгүнкү сабакта биз силер менен сынатуучторду талдоону өтөбүз. Анда эмесе сабактын максаты менен таанышып алсак. Сынатууч боюнча талдоо жана машыгуу иштерин жүргүзөсүңөр. Тема аркылуу сүйлөө кебиңер, катасыз жазууга, эске сактоого, кабыл алууга, чыгармачылыкка калыптанасыңар. Кыргыз тилин сыйлоого, тазалыкка, сулуу жазууга тарбияланасыңар. Анда эмесе балдар, китеп тептериңерди алып чыгып, ушул биз өткөн теманы сынатууч боюнча китебиңерди ачып олтургула. Сынатуучту талдоо. Талдоонун тартиби. Эң биринчиден балдар, биз талдоодон биринчи эмнеге көңүл бурушубуз керек? Сынатуучтун берген маанисин, грамматикалык түзүлүшүн аныктайбыз. Жөнөкөйбү же татаалбы? Экинчиден көңүл буруучу нерсе оңгу мүчөгө ажыратуу, кайсы сөз түркүмүнөн жасалгандыгын аныктайсыңар. Кайсыл мүчөлөр аркылуу жасалды? Үчүнчү көңүл буруучу нерсе сынатуучтун сүйлөмдөгү аткарган кызматы. Аткарган кызматы деген бул баяндоочу, аныктоочу, мына ушуларды билишибиз керек. Анда эмесе биринчи талдоонун үлгүсү менен айтып берейин силерге. Кызыл жүздүү жигит сылык, сыпайы, адептүү, тартиптүү экен. Эми бул сүйлөмдө балдар, кызыл жүздүү деген сынатууч заттын сыпатын билдирип, кандай деген суроого жооп берди. Оңгусу кызыл жүз, мүчөсү дүү. Демек, сүйлөмдө аныктоочтук милдетти аткарды. Түзүлүшү боюнча татаал. Эмне үчүн татаал болду? Анткени бул сүйлөмдө кызыл жүздүү, көрдүңөрбү? Эки сөздөн куралган татаал сөз болду. Демек, эки жагынан ашык сөздөр болсо, ал татаал сөз болот. Эгерде жөн гана кызыл же болбосо ак, жашыл деген сөздөр болсо, ал жөнөкөй сынатууч болмок. Сылык, сыпайы, оңгу түрүндөгү сынатууч, сылык, сыпайы, оңгу түрүндөгү сынатууч кандай деген суроого жооп берди. Жөнөкөй түзүлүштө сүйлөмдүн бир өңчөй баяндоочу. Адептүү, тартиптүү, жөнөкөй түзүлүштөгү сынатууч кандай деген суроолорго жооп берди. Мисалы, адептүү, тартиптүү дегендер булар жөнөкөй сынатуучтор. Сүйлөмдүн бир өңчөй баяндоочу. Оңгусу адеп, тартип. Зат атооч, луу мүчөсү уланып, заттан сынатууч жасалды. Демек, луу мүчөсү аркылуу алар зат атоочтон сынатуучка өтүп кетти. Анда эмесе балдар, 437 көнүгүүнү китебиңерди ачкыла. Асты сызылган сөздөрдү оңгу мүчөгө ажыратасыңар. Сынатууч кайсы сөз түркүмүнөн жасалды? Андагы аныктайбыз. Андан кийинки иштөөчү көнүгүүбүз 438. Берилген сүйлөмдөрдү сынатуучторду колдонуу менен маанисине карап толуктап жазасыңар. Андан кийин балдар, ал көнүгүүлөрдү иштеп болгон соң үйгө тапшырма 439 көнүгүү. Бул жерде силер текстти окуп чыгып, сынатууч сөздөрдү табасыңар. Ушул тексттин баардыгын көчүрүп жазбай эле балдар, тексттеги сынатуучторду гана дептериңерге жазып койгула. Эгерде балдар түшүнбөй калган сурооңор болсо, мага берсеңер болот. Көңүл бурганыңарга чоң рахмат. Ийгилик каалайм балдар.